Armağınızdan at arıtıp, jol arıtıp gelgen bizdin uyutkulu Kırgız elinin çıkan çıkma mıkları. Sizler üçün атайын алдыңардан ат чаптырып, улак тарттырып, Кыргыздын салтын улаткан уулдарын чакырсак. Kandan ese jigitler başladı. Ata Жараткан берилген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү баатыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар, жан кайда. Ол жигиттер менен баарыңарды бөлүшүп коюңуз. Булак ырым эле. Мен Кыргызмын, Кыргыз деген жаным бар. namısın var, arın var. Alt dolap kullangan. Көңүл буруңуздар. Ички рейстер менен учуп кетүү залында Билим Ордо мектеп комплексинде өтүлүүчү Манастаану интеллектуалдык телетаймашына билеттер сатылып жатат. Школе комплекса Билим Ордо. Президенттин жарлыгына ылайыктуу биздин мектепте деген Манастаану интеллектуалдык таймашы өткөрүлдү. Абдан жогорку деңгээлде даярдандык ошол таймашка. Конокторубузду жакшынакай тосуп алдык. Кыргыз тилчи мугалимдер менен сценарийсин даярдап, теги кире бериш жерден кыргыздын каада салтын колдонуп, улак тартыш, ураан чакыргандын баары Манастын сабагын жогору деңгээлде өтүшүбүз керек, балдарга деген туура тарбия беришибиз керек, өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды, Манасты даңгазалап турушубуз керек. Базасында өтүп атат. Бир жума убакыт берилди. Жалаң кыргыз тилчилердин аябай эмгеги зор, баарына чоң ыраазычылык, баары күнү түнү дебей эмне иш чара болсо баарын аткарып беришти. Эмне сурасак баары идеяларын кошушту. Андан сырткары коллектив дагы баары сыртта калган жок. Баары эмне керек деп өздөрүнүн салымдарын кошуп турушту. Менче бир жакшы деңгээлде уюштурдук деп ойлойм. Өтө мыкты деңгээлде даярданган экенсиңер. Анан мындай патриоттук сезимди көтөрүш үчүн Манастаану башка иш-чаралар өтүп туруш керек. Себеби дегенде Манас биз үчүн жана башында айтылгандай бир гана окуя эмес, бул биздин улутубуздун эң баалуу мурасыбыз. Манастын ичинде бала төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки баардык эрежелер, ичиндеги таалим-тарбиялык маанилер жазылган. Манасты окусак, жашоо эрежебизди бекитсек болот, жакшыртсак болот. Балдарыбызды патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө, намыскөйлүккө үйрөтсөк болот. Андыктан бул иш-чара байма өтүп туруш керек.
атасы түгел хан, түнің қыдыр дарыған. Башқа атасы бары хан, башынан қыдыр дарыған. Түрішкен дұшман оңдоғын, түнің құдай қолдоғын. Түніп өткен жеріне түпті чынар ұрынығын. Басташқаны оңдоғын, башынан құдай қолдоғын. Басып өткен жеріне батыр манас көк жалдым, пазарлы қалла ұрынығын. Ай менен күніңдің бір өзінім бүткөндөй, алтын менен күміштің ширөсінім бүткөндөй, асман менен... Кыргыз элинин туу чокусу. Аны 1 саат ичинде айтып, даңазалап бүте албайбыз. Кантсе да Манас таануусундагы бүгүнкү Манастын урпактарына коюу менен өткөн тарыхты дагы бир жолу эске салабыз. Участвуют здесь все 30 школ района, участвует 31 команда, потому что есть, которые выступают на кыргызском языке и на русском языке. С одной школы по две команды выступают. Также в другом кабинете проходит отдельно конкурс Джаш Манасчылар. Там выступают уже чисто Манаса, рассказывают. Biz Акындыктагы атына мектептен келдик, Скөл областына караштуу. Бул Манаска бүгүн таймашка келдик. Мен ойлойм, өзүмдүн оюмда ар бир кыргыз Манасын өзүнүн атасын, ата журтун Манасын билип жүрүш керек. Биз бул Манастанууга 1 ай даярданганбыз. 1 айдын ичинде аябай жакшы даярдык болгон. Манастануу бул адамга өзүнө керектүү милдет, анткени ойыртыгада бул 10 суроо кошулуп туруп, бул Манастануу бизге керек, анткени Манас биздин бул кыргыз элинин ата бабасы, ошол үчүн бизге Манастан. Быйылкы сынак Сапарбек Касымбетов менен Уркаш Мамбеталиевдин 90 жылдык мааракесине арналууда. Бул сынакка былтыр быйыл 2 жылкыда аябай чоң деңгээлде болуп атат дагы 13 миңден кем эмес окуучу катышууда. Анан Кудай буйруса бизде ошо бала бакчада, мектепте, университеттерде, окуу жайларда өзүнчө сынактар. Анан жакынкы 1-2 жылдын ичинде мамлекеттик кызматкерлер арасында дагы ушул Манас таануу, Манас айтууну жеңил форматында өзүлөрүнүн багытында иштеп чыгып конкурс кылсак деген жакшы оюбуз, ниетибиз, аракеттерибиз бар, Кудай буйруса. Буга чейинки ошол өкмөткө, мамлекет жетекчилигине кайрылуунун аркасында улам кат жолдоонун жыйынтыгында 2023 жылы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Жапаров Акыл Бөсөнбековичтин атайын токтоомунун негизинде быйыл 2024 жылда май айында өтүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө кыргыз тил бөлүмүндө 10 суроо Манастан кирди, Кудай буйруса. Эми Кудай буйруса бул Манастагы кирген суроолорду бир 3-4 жылдын ичинде жыйынтыгын жакшы берсе, өзүнчө бөлүм катары милдеттүү тапшыра турган 25-30 суроодон турат эмеспи, өзүнчө милдеттүү бардыгына. Ошол багытта да киргизсек деген жакшы ойлорубуз бар. Айрыкча ушул иш-чараны уюштурган Ысыл райондук билим берүү бөлүмүнө эже сиздерге, уюштуруп жүргөн бардык райондук билим берүү эжеге, анан эң негизги эмгек, эң негизги мээнет өзгөчө ушул тапшырманы райондук билим берүү бөлүмүнүн сунушун эске алуу менен өтө жогорку деңгээлде кылган. Ушул мектептин жетекчилигине жана жалпы окуучулары, мугалимдер жамааты менен терек таазим этем. Өтө жогорку деңгээлде. Мен өткөн токтогулдан бир тамшаны түштүк боюнча мындай болуп электи. Андан кийин деле экинчи тамшаны башымды чайкап, ушул мына бүгүн экинчи рет тамшандык. Кудай буйруса мектеп жетекчиси эже сизге айтып коеюн. Май айында биз республикада чоң иш-чара кылабыз, Манастан сыйлоосунда. Ошондо сиздерди расмий бишекке чакырып, ошол жакта мамлекеттик өзүбүздүн сыйлыктарын сунуштап берип, муну расмий белгилейбиз, Кудай буйруса. Даңга кирсер качан Манастан чыккан нураны, аңдык